Дагы бир мени кыйнап аткан бир ойду ортого салайын. Билгендер болсо комментарий жазып, маалымат бөлүшүп кетесиздер деген ойдомун. Туугандар, мен мындай бир сөздү угуп келем көптөн бери. Баягы троллейбус, трамвай айдаганда мына эркек кишиге зыян дейт дагы. Анан көбүнчөсү аял кишилер айдайт да. Мына Россияда жүргөндөр дагы билет. Мен дагы Россияда көп жыл мигрант болуп жүргөм. Ошондо дагы көп көрсү элек биз. Эми процентин айтпай эле коеюн, эми аларда дагы көпчүлүгүндө аял кишилер айдайт да. Эркек кишилерге, мырзаларга зыяндыгы бар экен депчи. Анан азыр эми үнөмдүү деп, экологияга мындай зыяны тийбейт деп электромобилдер, Кытайдын электромобилдери Кыргызстанда дагы көп басып кетти да. Ошондо кандай болуп калат дейм да. Трамвай менен троллейбустердин зыяны болуп атса, баягы ток менен иштегендиги үчүн электромобилдер деле ошол ток менен заряд алып, ток менен жүрөт да. Булардын зыяндыгы кандай болуп калат? Эми баягы ошол менен бизнес кылып алып саткандар жаман көрбөстүр. Мүмкүн болсо ошо маалымат берип койсо, комментарийге жазып койсо деген ойдо, максатта ортоңуздарга салып атам да. Ким кандай ойлойт? Комментарийге жазып, лайктан басып, баракчаларга катталып кетиңиздер. Анан көрөлү. Эми балким зыяны жок. Эгер зыяны жок болгон болсо анда жакшы